Саламатсыздарбы достор. Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. 12 күндүк согуштан кийин Израилда, Иранда жай турмушка өткөнү менен дүйнөлүк коомчулук дагы деле эки өлкөнү кооптоно карап турушат. Чалгын кызматтары билдирип жатышкандай, эки тарап тең тымызын кийинки кагылыштарга даярданып жатышкандай. Алаңгыча Иран Израил согушунда эки тарап тең жеңүүчү болуп жатышса, эми үчүнчү жеңүүчү пайда болду. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп НАТО саммитинде катышып жатып, 12 күндөн бери атышып жатып чарчап калышкан тараптарды тынчтандырып жана тынчтык келишимине жеткирип жеңүүчү болуп чыккандыгын жарыялады. Бул жолу НАТО саммитинин деми күчтүү, алар коргонуудан чабуулга өтүү маневрун колдошууда. Украинага 30 миллиард доллар жардам берүү сунушу колдоо тапканы менен Украинаны Европа биримдигине кабыл алууга Венгрия лидери Виктор Орбан каршы чыкты. Бирок Канада мамлекети Европа биримдигине кирүү сунушу менен таң калтырды. НАТО мүчөлөрү Финляндия, Латвия, Литва, Эстония жана Польша мамлекеттери Россия чегарасын бойлой 3400 км аймакка жөө аскерлерге жана танктарга каршы колдонуучу миналарды коюп чыгышмай болушту. Бирок Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүүгө Словакиянын премьер-министри Фицо каршы добуш берди. Ал эми мусулман жана араб өлкөлөрүнүн лидерлери Саудиянын Эр-Рияд шаарында жолугушту. Анда Израилдин Палестина жана Газадагы аскердик кылмыштары айыпталды жана бул боюнча Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын демилгеси менен Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине атайын резолюция жөнөтүлдү. Израилге башка мамлекеттер курал-жарак бербеш үчүн эмбарго жарыялап, ООНдун мүчөлүгүнөн чыгаруу сунушу да айтылды. Учурда Орус-Украин согушунда өз аймагын пайдаланууга бергендиги үчүн Белоруссия президенти Александр Лукашенкого эл аралык трибуналда соттоо демилгеси көтөрүлүп жатат. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин тоңдурулган орусиялык алтын валюталык запасын Украинага жардам катары беришмекчи болуп жаткан батыштын бул кылыктарын эч кандай эл аралык нормаларга сыйбай турган каракчылык деп айыптады. Анткени Улуу Британия Россия активдери менен Украинанын абадан коргонуу системасын күчтөмөкчү болгон эле. Россия тарап мындай чечимдер жоопсуз калбай тургандыгын эскертишти. Кыскасы, аалам тынч эмес. Бүгүнкү дүйнөлүк жаңылыктар ушулар болду. Эмки көрсөтүүбүздөн жолугушканча саламатта болуңуздар. Бардыгыңыздарга тынчтык каалайм.